Жол чырактын кызылына карабай өтүп кетем деген таксист окуучуну сүзүп кеткен. Бишкекте жол чырактын кызылына карабай өтүп кетем деген таксист окуучуну сүзүп кетти. Видео соц тармакка тарап, окуя Көкжар Кечи районунда болгону айтылган. Патрулдук милиция айдоочу изделип жатканын билдирди. Пароль светофор. Мало. Екатерина Бивол кыргыздарды кемсинткен үчүн 60 саат коомдук жумушка тартууга милдеттендирди. Ал кыргыздар менен казактарды кемсинткен билдирүүлөрдү жарыялаган үчүн административдик укук бузуу боюнча күнөөлүү деп табылып, 60 саат коомдук жумушка тартылды деп билдиришти. Иштин козголушуна 2025 жылдын 22 октябрында Telegram каналында жарыяланган видео себеп болгон. Анда Бивол уят сөздөр колдонуп, казактар менен кыргыздар жөнүндө терс пикирлерин билдирген. Такси айдоочуларына лицензия берүү 1-июлга чейин узартылды. Ички иштер министрлиги такси айдоочуларына лицензия берүү мөөнөтүн 2026 жылдын 1-июлуна чейин узартты. Башында айдоочулар 2026 жылдын 1-февралына чейин уруксат алышы керек болчу. Бул мөөнөт министрлер кабинетинин 2025 жылдын 3-декабрындагы токтому менен белгиленген. Ички иштер министрлиги айдоочуларга алдын ала уруксат алуу зарылдыгы жөнүндө бир нече жолу эскертүү берилгенин белгилейт. Бирок 2025 жылдын декабрына карата уруксат алгандардын саны аз бойдон калууда. Бүгүнкү күнгө чейин 8000ден ашык жеке жана 300 юридикалык жак уруксат алышкан. Жарандардын өтүнүчтөрүн эске алуу менен Ички иштер министрлиги такси айдоочуларына лицензия берүү мөөнөтүн 2026 жылдын 1-июлуна чейин узартуу чечимин кабыл алды. Бишкекте аялына жардам берем деп тапанча кезеген киши кармалды. Жабырлануучу өткөн жылдын декабрында күчтүү таасир берүүчү дары колдонгон үчүн милицияга түшүп калган. Ал дарыны бир аялдан алганын айткан. Ошол аял кийин кармалган. Бирок анын күйөөсү кишини коркутуп, көрсөтмөсүн өзгөртүүнү талап кылган. Эми өзү дагы кармалды. Бишкекте жубайына зомбулук көрсөтүүгө шектелген жаран кармалды. Бишкекте 30 жаштагы жаран жубайына зомбулук көрсөтүүгө шектелип кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга кайрылган 30 жаштагы аял киши күйөөсү денесине залал келтирип, ыплас сөздөрдү айткан жана коркутууга алганын айткан. Факт боюнча тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Шектүүгө карата үй бүлөлүк зомбулук боюнча протокол түзүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Экспертизанын жыйынтыгы менен мыйзамга ылайык укуктук баа берилип, тиешелүү процессуалдык чечим кабыл алынат деп айтылат маалыматта. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды.
1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бергиле. Аныч.